Аутизм бул оору эмес. 2,5 жашка чейин эч кандай симптомдор болгон эмес. Ушундай оорукчан баланы төрөдүң. Күйөөсүнөн кетти, каяктан болгон, неден улам ушул болгон деп. Биздин жашообуз ошол до после деп айтат го, ошого мындай бөлүндү да. Балаңызга болгон ишенимди жоготпоңуздар. Саламатсыздарбы, биздин YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Бүгүнкү биздин темабыз аутизм темасына арналмакчы. Бул теманы бир канча көрсөтүүлөр менен арнамакпыз. Бүгүнкү биздин биринчи көрсөтүүбүздүн коногу өзгөчө Кыргызстан долбоорунун негиздөөчүсү, коомдук активист жана блогер Азиза Мурзашева. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Азиза дагы өзгөчө баланын апасы болот. Балаңыз данакер 5 жашка чыгып калды. Өзүңүздүн окуяңызды айта кетсеңиз, сиз кантип билип калдыңыз, кантип байкадыңыз жана ошол убакта өзүңүздүн абалыңыз кандай болгон? Мен балам 2,5 жаш болгондо биз аны садикке берейин деп чечтик. Анан кийин биз педиатрга барганбыз, потому что педиатр справка берет да, ошондой садикке бара алат деп, ден соолук чын деп. Бирок педиатр болсо баланы карап бизге суроо берип баштады. Мисалы, силерге кантип кайрылат, апа, ата дейби депчи. Биз болсо жок деп жооп бергенбиз. Анан кийин бир нерсе каалаганда кантип сурайт деп ошолордун баары суроолорду берип, анан кийин педиатр айтты да, силер биринчи невропатологко барып көргүлөчү. Анан невропатологко баргандан кийин кайра келесиңер депчи. Анан бизге ошо направление берген. Биз невропатологко барып, невропатолог баланы карап, бизге суроо берип, анан кийин заключение берген. Бирок анда деле биз түшүнгөн эмеспиз, себеби биздин справкада раз деп жазыптыр да, биз болсо раз деген даже түшүнбөйбүз да. Анан кийин жөн эле витаминдерди берди окшойт деп эле витаминдерди алып, анан кийин бизде болсо дефектологко направление берди. Дефектолог болсо ошол өзгөчө балдар менен иштейт да. Анан анда биз билбейбиз, потому что маалыматыбыз жок, биз эч качан ага туш болгон эмеспиз. Анан дефектологко барганда дефектолог анан айтты да бизге, силер түшүнүп атасыңар, силердин балаңарда аутизм бар да деп. Анан кийин ошондо бизде шок болгон. Эсимде бар, ошол июнь болгон, июнь 2021 жылы. Анан ошондо билип, ошо мен мындай айта алам да, биздин жашообуз ошол до после деп айтат го, ошого мындай бөлүндү да, мындай аутизмга чейин, анан аутизмден кийин депчи. Албетте анан кийин 2-3 ай мындай чоң стресс болдук, күйөөм экөөбүз ыйлап, экөөбүз депрессия болуп, эмне кылабыз деп ошондой коркуу сезим пайда болот да, кандай болот, балабыз эми балабыздын келечеги кандай болот депчи. Анан ошондо депрессия түшкөм, анан кийин мага психолог жардам берген. Менин оюмча ар бир өзгөчө баланын ата-энеси дайыма психологко барып туруш керек. Мындай психологический поддержка, мындай психологиялык колдоо, жардам керек да ар бир ата-энеге, ар бир адамга деле, мындай өзгөчө балабыз болбосо деле да, ар бир керек. Анан мага ошол өтө жардам берген. Мен ошондо баланы анын өзгөчөлүгүн кабыл алганга да ошондо жардам берген да, башкача көз караш менен караганды. Бул ошондой аутизм бар, эми кантип жашайбыз деп ошондой суроо пайда болгон. Бирок мен азыр, албетте азыр уже 2,5 жыл өтүптүр. Бирок кээде болот, ар бир өзгөчө баланын ата-энесине мындай таанымал болот болуш керек. Мындай жашайсың бактылуу болуп, анан кийин мындай кайра коркуу сезим пайда болуп, мындай эмне болот, кандай болот, анан балага коркосуң, анан ошондой постоянно ошондой болуп турат да, мындай өйдө ылдый болду элечи. Бирок баланы кабыл алыш үчүн, анын өзгөчөлүгүн кабыл алыш үчүн мындай менин оюмча мага эң жардам берген нерсе бул психолог. Анан кийин болсо биз уулум менен, мен күйөөм менен мындай бир атайын бир программа бар. Ал болсо үй бүлө жана бала деп аталат. Ал жерге ата-энелер же чоң атасы, чоң апасы, тайнеси, таятасы барса болот да, ким бала менен көп мындай үйдө ким менен отурса ошол барат. Анан кийин ал жерде болсо адистер болсо үйрөтөт. Өзгөчө ошо аутизм бар бала менен кантип коммуникация куруш керек, кантип аны бир нерсени үйрөтүш керек, кантип аны бир нерсени көрсөтүш керек, кантип аны мындай биздин жашоого адаптация кылыш керек да, ошону үйрөтөт. Ошол программа мага мындай өтө жардам берди деп айтсам болот.
Сиз балаңыз 2,5 жашка чейин эч кандай симптомдор болгон эмеспи? Мындайча айтканда сиз адистерден билип жатасыз, балаңыз ошондой экенин. Мындай эч кандай кантип симптомдорун бизди көрүп жаткан ата энелерде көбүндө суроолор болот экен. Кандай симптомдор болот? Ошону айта кетсеңиз. Жок, биз азыр мындай уже ойлонуп мынтип эстеп көрсөм, анын белгилери бар эле. Биз ата эне катары просто аларды байкабай жүргөнбүз да, же маани бербейчи. Мисалы, биздин балабыз сүйлөбөйт эле. Анан кийин биздин мындай болот го, биздечи туугандар, атасы дагы мындай кеч сүйлөгөн, чоң атасы 5 жашында сүйлөгөн, коркпой эле койгула, сүйлөп кетет депчи. Ушундай болгон. Анан кийин мисалы данакер деп аны чакырганда бизди карабайт эле да, то есть өзүнүн атына жооп бербейт, реакция бербейт өзүнүн атына. Анан аны деле биз болсо, просто бизди укпайт да, кулагы жок, мындай ушундай типа эркелеп айтып койсуң го. Анан мисалы балдар ойногон аянтчага барганда, көп балдар болгондо данакер өзүнчө ойнойт эле да, мындай өзүнчө бир жерге отуруп алып, оюнчук алып өзүнчө ойноп. Анан биз болсо, биздин балабыз интроверт турбайбы деп элечи, ушинтип тамашалап эле жүргөнбүз да. Анан кийин биз ага маани бербей эле жүргөнбүз. Биз болсо, себеби бул ар бир ата эне үчүн анын баласы эң мындай сонун, эң жакшы бала да, эң акылдуу. Анан кийин биз эч качан мындай кемчиликтерин да көрбөйбүз да, бирок белгилери болгон. Анан азыр эстеп көрсөк болгон, мисалы, ата энелер көп бизге, мага да көп суроо беришет, кантип билсе болот, кандай белгилери болот деген. Бул мисалы, бул эң биринчиси, бул өз атына жооп бербейт, маани бербейт, сизди чакырсаңыз, жанына келип айтсаңыз, көзгө карабайт, мындай контакт жок, визуальный контакт жок. Анан кийин кичинекей бала болгондо, мисалы 2 жашка чейин бир нерсени каалаганда өз колу менен тип указательный жесті жок болот да, мынтип көрсөтпөйт. Мисалы, муну каалайм деп, чайник бер депчи, же конфет бер деп кол менен көрсөтпөйт. Ал болсо чоң кишинин колун курал катары колдонот да, мисалы, колун алып, анан ушуну алып бер депчи, ошентип. Анан кийин дагы кандай белгилер болот? Оюнчуктарды мындай түз бир линияга түзүп чыгат. Ушундай да көп белгилер көп да, мындай карап көрсө, бирок мен айтат элем ата энелергечи, өзүңүздөр диагноз койбогула. Өзүңүздөр диагноз койбогула, анан кийин өзүңүздөр мындай самолечение кылып баштабаңыздар да. Мисалы, что-то менин балам ушундай го деп мындай бир сомнение болсо, суроолор болсо, сөзсүз түрдө адистерге барып сурап такташыңыздар керек да. Мындай самолечение, самоанализ кылбаңыздар. Ушундай аутизмге кабылган ата энелердин бирөөсү жазыптыр. Бизди биринчи невропатологко жиберди, невропатолог психиатрга жөнөттү, ал дагы бир жака, бирок ар бир адиске кайрылыш үчүн 2 ай кезек күтүп калып атабыз. Мындай тажрыйбалуу ата эне катары сиз эми бул бүт эtaптарын өтүп кеттиңиз да. Айтсаңыз, ушундай кабылгандар, ата эне билгендер, ушундай туш болгондор кимге биринчи кайрылыш керек? Ушундай этап менен айтып кетесизби? Биринчи сөзсүз түрдө сиздер ар бир ата эне, ар бир бала ошол бир ЦСМ, это центр семейной медицины кошо бир жерде ошол мындай системада бар да, ошол жакка барып педиатрга кайрылыш керек. Анан педиатр аны карап, направление жазып берет невропатологко. Ушундай бир маселелер болсо, көйгөйлөр болсо, анан кийин невропатологко барасыздар. Анан кийин невропатолог мисалы заключение кылса, андан кийин биз болсо рука в руке деген борбор бар. Ал жерде болсо аутизми бар балдар менен иштешет. Ошондой мындай как адистер, жакшы адистер, кыйын адистер бар да, ошол жака барып, алардан подтверждение алганбыз. Бирок биз азыр тилекке каршы Кыргызстанда аутизми бар балдар менен иштеген адистер өтө аз. Же мындай жок деле да, тилекке каршы. Алар болсо бир эле протокол менен, бир эле мындай план менен ошондой дарыларды жазып берет. Даже ал дары мындай бул балага аутизми бар балдар, бардык балдар ар кандай болот. Анан кийин ар бир балага индивидуалдуу подход керек да. Бирок бизде Кыргызстанда тилекке каршы андай жок. Ошон үчүн бизде адистерде жок тилекке каршы. Биз мисалы бир невропатологду учетто турбайбыз да, мисалы данакер бир учетто турбайт. Биз болсо өзүбүз мындай аны занятияга алып барабыз, спортко алып барабыз, ошентип өзүбүз ыкмаларды табабыз да. Же биз мисалы чет өлкөдө, Америкада болгон специалисттерге, адистерде каралганбыз да, мисалы онлайн алар менен байланышып, аларга суроолорду берип ушундай кылганбыз. Ошол эле суроолордун арасында көпчүлүгүн ойлондурат экен, бул нерсе айгабы? Деги эле мындай келечеги кандай дегендей.
көбү мисалы мен мисалы биздин балабызда аутизм бар дегенде айыгып кетсин дейт да, бирок бул туура эмес, антип айтса болбойт. Себеби аутизм бул оору эмес. Аутизм бул өзгөчөлүк. Аутизм менен бала төрөлөт, анан кийин өмүр бою бул аутизм менен жашайт. Айыгып кетпейт. Себеби бул оору эмес. Дары жок. Сыйкырдуу бир таблетка жок аутизмге. Аутизмде сиз жөн эле ата эне катары балага жардам бере аласыз, мындай ушул биздин жашоого адаптациялоого да, мисалы үйрөтүү, мындай ага пайдалуу болгон мындай как это ыкмаларды үйрөтөсүз да, мындай кийингенди, идиш жууганды же тамак жасаганды, өзүн караганды үйрөтөсүз, ушундай да. Анан кийин комдо жүргөндү ушинтип үйрөтүп, мындай комго аралашып кеткенге аракет кыласыздар да. Бирок аутизм менен бала дайыма жашай берет. Даже кээ бир айтат го, вот нормага чыгып кеттик. Нормага чыгып кеттик деген бул мисалы баланын балким сүйлөгөнү үйрөттү, өзүнүн сезимдерин айтканды үйрөттү. Бирок аутизмдин кээ бир белгилери кала берет ичинде. Балким мындай ал көрүнбөйт, бирок ошол кала берет да, ушундай да. Бирок аутизм менен өмүр бою жашашат. Бизде Кыргызстандын ар кайсы региондорунда жашаган ата энелерди көрөт, анан ал жакта дагы ушундай калган ата энелер бар. Балдар ушундай оору деп азыр мага да айтыш кыйын болот да, бул оору эмес деп сиз айтып атасыз. Ошондо аутизмге кабылган деп айтамбы, туурабы? Анан сиз Бишкекте жашайсыз, ар кайсы сиз айткандай жанагындай эмелерге алып барат экенсиз, курстарга үйрөтүп. Алыскы жерге, Кыргызстандын ар кайсы бурчунда жашаган ата энелерге кандай кеңеш бересиз? Алар эмне кылса болот? Ой, тилек каршы ушу биз Кыргызстанда мындай, менин оюмча бизде мындай мамлекет мындай аутизмге көп көңүл бурбай атат да. Себеби бизде мындай атайын статистиканы дагы занижают там да, аутизм бар балдарды аз кылып, көп аутизм бар балдарга ошондой справка бербей аутизм жөнүндө, анан кийин ошон үчүн статистика бизде аз, анан кийин бизде там балдар аз деп, анан кийин ошол маселени чечпейт да эч ким. Анан кийин ошол эле мисалы мага кээде жазып калышат, там Жалал Абадтан, Баткенден да, Азиза биз анда кандай кылалы, ушундай каяка барсак болот деп. Тилек каршы ошол мен билгенче ошол Жалал Абадта, анан кийин Нарында, Баткенде ошондой борборлор жок. Ошто бар. Бир нече мындай жеке ошондой борборлор бар. Ошол аутизм бар балдар менен иштеген адистер бар. Таласта дагы бар. Анан кийин Көлдө, Ысык Көлдө бар. Чүй региондо жашагандар Бишкекке келишет көбүнчө. Анан мен көп ата энелер менен жолуккам, сүйлөшкөм. Көбү ошол атайын Бишкекке көчүп келишет да. Баласы үчүнчү, ошол центрга алып барыш үчүн бир квартира таап, бир комната таап ошол жакта жашап, мен көп ушундай ата энелер менен жолукканмын да. Тилек каршы бизде ошондой борборлор жок. Бирок сиздерге эмне деп айткым келет, мисалы бир адиске ошол эле мен айтам, сиздер мисалы көчкөнгө мындай мүмкүнчүлүк жок болсо, баардык үй бүлөңүз ошол жерде, үйүңүз ошол Жалал Абадта мисалы да. Сиздер болсо Бишкекке 3 айга келип, биз айткан эле ошол рука в руке да, ошол семья и ребенок же үй бүлө жана бала деген атайын программа бар. Ал жерге болсо сиз барып өзүңүз үйрөнсөңүз болот. Адистер прям көрсөтүп үйрөтүп берет да, кантип бала менен кантип балага бир нерсени үйрөтсө болот, кантип ал менен заниматься этиш керек, кантип ойнош керек, кантип коммуникация кылыш керек, ошону үйрөтүп баарын көрсөтүп берет. Анан 3 айда мындай 4 саат болот, ал күндө ар бир күн 4 сааттан үйрөнөсүз, анан кийин жакшы үйрөнүп кетет, чын эле. Анан өзүңүз Жалал Абадка баргандан кийин өзүңүз дагы балаңыз менен уланта берсеңиз болот да. Мындай жаңы бир нерселерди үйрөтүп, жаңы нерселерди көрсөтүп, жазганды үйрөтүп, тартканды үйрөтүп, анан кийин азыр жакшы, азыр интернет деген бир нерсе бар да, мисалы ошол интернетке кирсеңиз, YouTube'дан, Google'дан карап көрсөңүздөр, өтө көп ушундай ата энелерге кеңештер бар, занятиялар бар, ушундай. Даже бизде былтыр атайын онлайн ата энелерге курс чыгарылган. Аида деген бир адис бар, ошо Аида Калыгулова деген. Ошол адис
где-то, по-моему, 7 же 8 ушундай онлайн урок бар. Ал болсо силер өзүңүздөр кирип, катталып, анан кийин ошол занятияны көрсөңүз болот. Ошол рука в руке деген баракчага кирип, Инстаграмда ошол жерде маалымат бар. Ошол жерде даже шилтемелери бар да, ошол сайтка кирип, ал жерде болсо кыргыз тилинде ушинтип айда ошол адис болсо айдайым ушундай айтып бергенде, силер үйдө кантип бала менен мындай занятия кылып, кантип аны бир нерсе үйрөтсө болот депчи. Ошондой мүмкүнчүлүктөр бар. Анан кийин биз деле ошол өзгөчө Кыргызстан баракчабызда биз болсо ошол маалымат менен, пайдалуу маалымат менен бөлүшкөнгө аракет кылабыз да. Сиз айтып атпайсыз, жанагындай суроо болуп атпайбы, бул аутизм эметеби депчи, мындай бул деген өзгөчөлүктү да ооруу эмес депчи. Ушуга кабыл болгон ата-энелер, менин балам демек өзгөчө экен, бул деген демек алардын ой боюнча баягы айыкпайт экен деп эч кандай көңүл бурбай койгон ата-энелер бар. Анан сизге окшоп бүт колдон келишинче аракет кылып, баласына бүт жагынан камсыздап аракет кылган ата-энелер бар да. Ошондо ата-энелер ошентип сизге окшоп ары бери чуркаганда балада демек өзгөчөлөнгөн, мындай башка бир айырмаланып турат экен да, мындай кантип айтсам, таптакыр эч нерсе кылбаган ата-эне менен ошентип ар кайсы жакка алып барып чуркаган ата-эненин эки баласынын айырмачылыктарын айтып кетсеңиз ошондо. Мисалы кээ бир ата-энелер, көп ата-энелер ойлойт да, менин балам демек башка балдардан башкача болуп төрөлүп кетти, өзүн да таштап салат, бүт нерсесин таштап, мындай терең депрессияга түшүп кетишет да. Мен демек ушундай, эмне кайсы күнөөм үчүн ушундай кылды экен деп ойго батып кетишет да. Кээ бир ата-эне сизге окшоп, сиз азыр балаңыз 5ке чыкты, 2,5 жыл өткөндөн кийин өзүңүздү колго алып, азыр айтканда да жеңил айтып берип атасыз да, мындай бүт нерсени өзүңүз айтканда психологдор менен иштегениңизди көрүнүп турат да, мындай бүт жагынан. Ошондо тигиндей ата-энелерге ошо эки ата-эненин балдарынын айырмачылыгын айтып кетсеңиз. Мындай орус тилинде бир мындай выражение бар да: если ты встретил одного ребенка с аутизмом, ты встретил одного ребенка с аутизмом. То есть аутизми бар балдар ар кандай болушат, бири-бирине окшошпойт. Өзгөчөлүгү да башкача мындай айырмаланып турушат да. Анан мындай мен салыштырганга мындай акым жок да, бирок биз мындай карап көрсөм, мен көп ата-энелер менен жолуккам, мындай. Анан кийин биз өзгөчө Кыргызстанда дагы биз апалар менен ошо жолугуу өткөзөбүз да, мисалы пикник өткөзөбүз, там психологдорду чакырып, ушундай кылып, анан кийин там мастер-класс өткөзгөнбүз да. Былтыр дагы ошол спортивный мастер-класс, ата-энелерди чакырып, анан кийин тренер болсо ошол бала менен кантип үйдө спорт менен машыкса болот деп ошону көрсөтүп берген да, ошондой жөнөкөй бир упражненияларды. Анан кийин ошону карап көрсөк, мындай ата-энелери чуркап, нерсени изилдеп, карап, маалыматты издеп, анан баласына мындай мүмкүнчүлүктөр издеп, спортко киргизип, же творческий курстарга киргизип, же аботерапияга алып барып, же дефектолог, же логопедке алып барган балдар, албетте аларда мындай мүмкүнчүлүктөр көп болот да. Анан алардын келечектеги мындай ушул биздин коомго аралашып кеткенге шансы көбүрөөк да. Себеби ал көп нерселерди көрөт, көп нерселерге үйрөнөт. Анан кийин алар болсо мындай аутизми бар балдар өтө мындай сезимтал, акылдуу болушат. Аларды мындай бир нерсени көрсөтүп, үйрөтүп, аларга ар бир балага өзгөчө бир подход керек да. Кантип аны көрсөтүп, мисалы EB терапия мага эмне жагат, биз данакерде ошол алып барабыз да, ал EB терапияга. Себеби ал жерде баланы урушпайт, баланы мотивация табат да, кайсы мотивацияга кантип үйрөнүп кетет. Анан кийин мисалы данакерди жакшы көргөн мармеладты берип, ошону үйрөтүшөт да. Сен мармеладты каалайсың, мынаны кылып көр депчи. Анан бала кылып, ошо мармеладты алат. Ошону поощрение алып, анан бала тезирээк үйрөнүп кетет да. Ошондой ар бир балага мындай подход тапса, ар бир өзгөчө бала мындай бир тармакта таланттуу да болот, анан кийин бир нерсе үйрөнүп кете алат да. Ошон үчүн мындай балаңарга көңүл буруп, анан мындай ага бир нерсени көрсөтсөңүз, ал сизге ушунчалык сонун мындай результаттарды көрсөтөт да. Анан сиз да таң калып каласыз, ушун менин балам ушундай турбайбы? Ушундай сонун бир нерсени биле турбайбы? Бир нерсени үйрөнүп турбайбы деп сиз да таң калып, анан сүйүнүп каласыздар да. Ошон үчүн сиз эч качан мындай айтат го, ишенимди жоготпоңуздар да. Балаңызга болгон ишенимди жоготпоңуздар. Потому что сиздин балаңыздар өзгөчө, ал болсо башка балдардан кем эмес.
просто ал өзгөчө, ага өзгөчө подход керек. Бирок сиздин балаңыз эң сонун, эң жакшы, эң акылдуу. Просто ага подход тапсаңыз, бардыгын жеңип, бардыгын үйрөнүп кете алат. Просто ошол ата энеге айткым келет, ошол ишенимди жоготпогула депчи. Анан балага болгон ишенимди, анан өзүңүзгө болгон ишенимди жоготпоңуздар. Анан сиз айтып кеттиңиз го, көп ата энелер ушундай депрессия болуп, анан ошол корку сезимдерге кирип кетет, анан ушундай стресс болуп, анан кийин өзүн да таштап, өзүн да унутуп, анан мисалы биз өзгөчө Кыргызстан долбоорунда биз болсо ушундай иш-чараларды өткөзгөндө биздин эң мындай негизги ошо ата энелерге болгон посыл бул болсо бактылуу апа, бактылуу бала. Сиз бактылуу болсоңуз, анда сиздин балаңыз бактылуу болот. Сиз мисалы сиз өзүңүз бактылуу болуп, барды жакшы, өзүңүздү жакшы сезсеңиз, сиз балаңызга мээрим да бере аласыз, сүйүү да бере аласыз. Да, мисалы мен бир жолу бир пост жазгам, жөн эле Инстаграмга бир Данакер жөнүндө жазгам да, мындай мен мындай пост жазгам, биз күнүгө мен барганда Данакерге мен курска алып барганда мен дайыма айтам да, мен сен менен сыймыктанам, мен сага ишенем балам, сени жакшы көрөм деп мен курска жиберип коем да, анан ал кетип калат. Мындай бала баарын түшүнөт да, мындай сүйүнүп, мындай уялып кирип кетет да. Анан ошол жөн эле пост жазгам. Анан бир аял мага жазыптыр, директке сообщение жазыптыр. Азиза, сиздин ошол постуңузду окуп ыйладым. Мен болсо, мен да балам аутизм бар. Бирок мен болсо дайыма ага кыйкырамын, дайыма аны урушамын, дайыма аны болсо сен мындай эч нерсени түшүнбөйсүң, мындайсың депчи, айта берем депчи. Анан мен айттым, сиз өзүңүздү күнөөлөбөңүз. Сиз күнөөлүү эмессиз, сиз просто чарчадыңыз. Ушунчалык чарчагандан сиз балаңызга мээримди бере албай турасыз депчи. Сиз өзүңүздү караңыз, хотя бы күндө 1 саат өзүңүзгө табыңыз, бирөөнү сурап, туугандарыңызды суранып, баланы карап туруңуздарчы деп 1 саатка эшикке чыгып, бир жака барып, кофе ичиппи, же бир жакта сейилдеппи, өзүңүзгө келип мындай өзүңүздү унутпаңыз дейм да. Сиз өзүңүздү унутпай, өзүңүздү карап, өзүңүзгө камкор көрүп, анан кийин өзүңүздү жакшы көрүп, анан кийин өзүңүзгө хотя күндө 1 саат убакыт тапсаңыз, сиз ошондо балаңызга мээрим да, сүйүү да бере аласыз. Ошон үчүн мен апаларга кайрылат элем, эч качан өзүңүздөрдү унутпаңыздар. Сиз бактылуу болсоңуз, сиздин балаңыз бактылуу болот. Өзүңүздү караңыздар, өзүңүздү жакшы көрүңүздөр, өзүңүзгө белек алыңыздар, мындай өзүңүздү сүйүнтүп туруңуздар да. Биз өзүбүздү сүйүнтпөсөк эч ким сүйүнтпөйт, чынын айтсак. Ошо. Азиза, биз сизди аябай китепти көп окуган, мындай илим билимдүү кыз деп билем да, мен өзүм сизди ушундай тааныйм. Анан сиз бул эмени бүт изилдеп чыксаңыз керек, аутизм тууралуу. Анан көп эле ата энелер жаңыдан ошол нерсени билген ата энелерде мындай суроо, өздөрүнө суроо пайда болуп, күйөөсүнөн кеттиби, кимди укум тукумдабы, каяктан болгон, эмнеден улам ушул болгон деп башын тыткылап отурган ата энелер көп да азыр. Ошолорго сиздин ушу мындай, эми сиз мына арада 2,5 жыл өтүптүр. 2,5 жылдын ичинде сиз аябай көп маалыматтарга бай болдуңуз. Ошол жөнүндө бөлүшө кетсеңиз, эмне себептен аутизм пайда болот экен? Тилге каршы мен бул суроого жооп бере албайм. Себеби дүйнөдөгү окумуштуулар, ошол аутизм менен иштеген, аутизмди изилдеген окумуштуулар азыр деле мындай ушул аутизм эмне үчүн пайда болот деген даже таба элек да. Бирок биздин Кыргызстанда баары табып калышты, ошо аял күнөөлө да. Биздечи ушундай да. Бизде тилге каршы Кыргызстанда дайыма ошо өзгөчө бала мындай үй бүлөгө келгенде биринчи ирет апаны күнөөлөйт. Сен ушундайсың, сен ушундай оорукчан баланы төрөдүң, сенден ошол сен күнөөлүүсүң депчи. Бизде ошондой көп. Мен болсо көп апалар менен жолуккам. Бизде тилекке каршы Кыргызстанда мындай өзү баланы жалгыз өстүргөн, жалгыз мындай караган жалгыз апалар өтө көп. Себеби бизде кандай болот, мындай өзгөчө бала төрөлдү, анан ошол баланын атасынын туугандары баштайт. Сага ушул аял эмне кереги бар? Ушундай оорукчан баланы төрөгөн аял эмне кереги бар? Кетип таштап эле кет. Сага эмне кереги бар бул? Башты оорутуп. Жакшы мындай аял таап ал, сага сонун ден соолук чын баланы төрөп берет депчи. Анан кийин көбүнчө эркектер кетет.
үй бүлөдөн. Көбүнчө бизде зордук үй бүлөлүк зомбулук ошонун айынан дагы болот экен. Көбүнчө мындай эркектер стресс болуп, анан кийин бизде мындай психолог баруу деген жок го. Анан кийин алар өз сезимдерин кантип билбей, өзүнүн мындай стрессин кантип чыгарганын билбей, ошол аялынан чыгарышат. Анан кийин бизде ошол үй бүлөлүк зомбулук ошонун айынан да көп болот, ажырашуу да көп болот. Анан көбүнчө ошол эркектер кетип калат. Анан аялдар өзү жалгыз калышат да. Анан кийин мен айткым келет, сиздер күнөөлүү эмессиңиздер. Бул жерде апа да, ата да күнөөлүү эмес. Бизде мындай окумуштуулар дагы таба элек. Алар азыр деле мындай каратат да, бул эмне генетикабы же болбосо эмне болгон, кайсы жерде сбой болгонун эч ким билбейт. Ошон үчүн өзүңүздү күнөөлөбөңүз. Бирок тире каршы бизде ошондой көп болот. Мен деле ошол күнөөлөгөн, мен биринчи билгенде айтпай эле коеюн, бир тууганым ошо айтканда, сен күнөөлүүсүң, сен ошондой баланы төрөдүң депчи. Бул ар бир апага прям өтө катуу тиет да. Сен өзүң и так эле өзүң күнөөлөп, эмне болду, суроо берип жүрөсүң. Анан кийин сага дагы ушинтип айтканда сени как будто бы добивать лежащего болот да. Сен просто анан эч качан аялды күнөөлөбөш керек да. Эч ким күнөөлүү эмес. Анан кийин до сих пор неизвестно. Анан кийин мен айткым келет, ошол аутизми бар бала, сиздин үй бүлөңүздө аутизм бар бала болсо, неважно какая причина, да, бул уже ал болгону болду уже, болду. Мына сиздин колуңузда азыр аутизм бар бала бар. Ага жардам бериш керек, ага колдоо көрсөтүш керек. Анан кийин ошол жакка мындай да, өзүңүз күчүңүздү таштап, изилдеп, ага адистерди таап, центрлерди таап, бул сиздин колуңуздан келет. Ошону кылыш керек да. Ата-энелердин арасында дагы цифровой аутизм жөнүндө ошол жөнүндө айтып берсең, бул деги түшүнүк каяктан келип чыккан, деги бул нерсе барбы? Цифровой аутизм деген бир понятияны, бул болсо Орусияда өтө бир популярдуу бир псевдопсихолог бар, билбейм кандай бул адис, ал Курпатов. Анын китептери да бар, өтө популярдуу. Анан кийин ал бир макалада ошол бир нерсе деп, ошо макаланын ичинде анан кийин ошол цифровой аутизм деп жазыптыр да, ошондой жөн эле ушуну понятияны киргизгенде. Ал өтө популярдуу, Инстаграмда өтө популярдуу, Ютубта өтө популярдуу. Ошон үчүн бул понятие тарап кеткен да элдин арасында. Анан кийин ушундай турбайбы? Анан кийин биз балдар ошол телефондун айынан, мультиктердин айынан аутизм менен ооруп калды деп ошентип ойлошот да. Жок, цифровой аутизм. Анан кийин бирок ошол Европада, АКШда болгон окумуштуулар аны опровержение кылган. Жок, цифровой аутизм деген понятие жок. Ал далилденген эмес. Бул жөн эле ушуну жазып чыккан, бирок анын мындай далилдеген мындай фактылар жок депчи. Себеби албетте телефон мындай кээ бир учурда зыян келтирет да, бирок бул болсо ар бир нерсени чеги болуш керек да. Ошондой эле телефонду балага бергенде мындай чек менен бересиздер да. Мисалы, жарым сааткабы же 1 сааткабы, 2 саатка берип, анан кийин болду, алып коесуздар, болду. Эми ойнойт, окуйт, ал менен ойнойсуз, ал менен заниматься этесиз. Ошон үчүн телефонду, бул маселе телефондо эмес да. Анан кийин мисалы, аутизми бар балдарга көбүнчө эмес, кээ бир балдарга ошол телефондо эле жардам берет смартфондор. Мисалы, атайын приложениялар бар да, ошол жердечи. Анан кийин аларды үйрөтүп койсо, алар болсо өз сезимдерин, бир нерсе кааласа, мындай вербалдык нерсе жок болсо, сүрө албаса, ошол жерден көрсөтө алат. Бизде ушундай, мисалы, PECS деген система бар. Мурда PECS деген система бар болчу да. Аутизми бар балдар болсо, сүйлөй албаса, алар болсо жанында карточкалар бар эле. Анан кийин бир нерсе калса, суу ичкиси келсе, ал болсо карточкадан суу стакандын картинканы табып, анан кийин мындай чоң кишиге көрсөтөт, чоң киши ал түшүнөт. Сен суу ичкиң келет деп суу берет да, мисалычы. Ошондой PECS деген система бар эле. Бирок ал мындай өтө ыңгайлуу эмес да, себеби бала дайыма өзүнүн жанында ошондой көп карточканы мындай ал ичинен издеп, анан алып жүрө албайт да. Ошон үчүн азыр болсо смартфондордо, телефондордо ошол эле системалар киргизип койгон да. Мисалы, бала, аутизми бар бала сүрө албаса, ал болсо ошол телефонго кирип же планшетке кирип, ошол приложениени ачып, өзүнүн каалоосун билдире алат да, ата-энесине көрсөтө алат же чоң кишиге көрсөтө алат. Ошол аны бирок ал менен аны да үйрөтүш керек. Жөн эле мындай приложение берсе, ал үйрөнүп кетпейт. Аны көрсөтүп үйрөтүш керек. Бул суу, бул мындай депчи картинкаларды. Ошондой бала. Анан кийин
болсо өзүм балам айтсам, мисалы данакер болсо мультиктерди көрөт. Анан кийин көбүнчө англис тилинде мультиктер көрүп калат да, ошон үчүн мисалы кээ бир сөздөр англис тилинде билет. Мисалы биз болсо радуга десек, ал болсо rainbow деп англисче билет да. Ал себеби мультиктерди көрүп үйрөнүп калган. Анан мультиктерди көрүп ал болсо англис алфавитин жаттап алган. Азыр болсо англис алфавитти сураса, ал айтып берет. ABC депчи бардыгын. Себеби ошо мультиктерди көрүп ошону үйрөнүткөн да. Бирок мультиктер дагы ал пайдалуу деле ыкма. Мисалы ата-эне мультиктерди дагы мындай баланы бир нерсе үйрөткөнгө дагы колдонсо болот. Бирок ал жерде мындай жөн эле смартфонду берип бала өзүнчө жүргөн эмес, ата-эне жанына отуруп, бирге мультиктерди көрүп, анан ата-эне бир нерсени түшүндүрө алат да. Же кайталап көр депчи, бир нерсе мультик көрөт, анан токтотуп кайтала депчи, бир сөздү же бир мындай ошонун баарын үйрөтсө болот да. Так что маселе телефондо эмес. Анан цифровой аутизм деген бул жок эле нерсе. Мисалы силер ал балага корксоңуздар, анда жөн эле мындай телефонду чектөө мөөнөткө берип ошондой кылып үйрөтүңүздөр. Азиза, биз буга чейин невропатолог Бабажанов менен маек курганда ошол көрсөтүүнүн комментарийлеринде бир канча ата-энелер ошо аутизм, өзгөчөлүгү бар белгилери бар ата-энелер баары көбү жазган экен. Ошол эмдөөдөн кийин болду депчи. Бүт эле жерде ошо эмдөөнү көп убагында албагандын себептеринин бири ошол эмдөөдөн кийин баласы ушундай аутизм болуп калды, же болбосо дагы башка оорулар. Бүгүн биз ушул темада айткандыктан мен ушул айтып атам да. Буга сиздин жообуңуз кандай болот? Сиз ошондой өзгөчөлүгү бар баланын апасы болосуз. Ошондой ата-энелерге сиздин жообуңуз кандай болот? Ошол эмдөөнүн айынан аутизм болду деген миф, бул эң опурталдуу чоң миф. Бирок бул миф эмне үчүн пайда болгон? Бир окумуштуу бар болчу Великобританияда. Ал болсо ошол 90-жылдары бир изилдөө өткөзгөндөн кийин ошондой чоң бир Lancet деген ошол журнал бар, ошол жакка макаланы чыгарган. Ошол аутизм вакцинациядан айынан болот экен депчи, эмдөөнүн айынан болот экен деп ошондой макала чыгарган. Бирок кийин окумуштуулар ошол маалыматты текшерип, өздөрү дагы изилдөө өткөзүп, аны опровержение кылышкан, жок андай эмес деп. Андан кийин болсо бул окумуштуу азыр болсо лицензияларын алышкан. То есть ал азыр мугалим болуп иштей албайт, врач болуп иштей албайт, изилдөөчү болуп иштей албайт. Себеби ал чоң ушуну дискредитация кылганда, ошону лишение его лицензия болгондо, ал болсо азыр уже окумуштуулар уже көп мындай чыгарганда, мындай макалаларда чоң иштерди чыгарган, жок эмдөөдөн аутизм болбойт деп уже чыгарышкан. Бирок тиги каршы биринчи маалымат тарап кеткен элдин арасындачы. Ошол анан калып калганда, ошол эмдөө кылганда аутизм болуп кала турбайбы деп ошондой бир тилек кашы Кыргызстанда ошого ишенишет да. Көбү мисалы мен деле ошондой ата-энелерге да мындай туш болгонмун. Алар менен сүйлөшкөндө, жок биз болсо менин балам нормальный болгон, жапжакшынакай жүргөн. Анан кийин биз болсо 2 жашында вакцинация алганда, АКДС же кандай бир вакцинация алганда, ошондон кийин ошол аутизм болуп калды депчи. Мен кантип жооп берем? Мен айтып кеттим го биринчичи, биз жөнүндө сурагандачы, биз болсо ар бир ата-эне өз баласын эң жакшы, эң сонун деп эсептейт. Анан кийин мындай явный даже белгилери болгондо мындай маани бербей коет да. Жок, ал андай эмес, жок андай эмес, менин балам сонун эле деп ошону жүрө беришет да. Ошондой эле көп ата-энелер болсо алар мындай көңүл бурбай же маани бербей жүрө беришет да. Мисалы кээ бир белгилерге жок, менин балам мындай эле жакшы эле депчи. Анан 2 жашында вакцинация алганда, ошол вакцина алганда, вакцина ал аутизм пайда кылбайт, ал аутизм белгилерин явно көрсөтүп коет. То есть күчөтөт да. Мындай бир мисалы бала, кээ бир балдар мындай данакер деле ошондой, мындай бир үндөрдү укканда, эшикке чыкканда, машиналар мындай катуу үн чыкканда кулагын жабат да. Себеби бул
ушундай сезимтал болот да ушундай үндөргөчү. Анан кийин ошол вакцина алгандан кийин балким бул белги еще мындай күчөп кетет. Анан кийин ал болсо дайыма эле мындай кулагын жаап калат да. Мындай үйдө болсо да, эшикке чыкса да, бир жака барса дагы ошол үндөр мындай чоң мындай жаңырат да кулагыначы. Ошондой ошол белгилерин просто вакцина күчөтө алат. Ошон үчүн мисалы дүйнө жүзүндө дагы мисалы балдар бизде Кыргызстанда мындай аутизмди 1,5 жашта, 2,5 жашта ушуну билишет да. Мындай даже адистерге барганда мындай 1,5 жаштан баштап анан кийин белгилери бар экен деп иштеп башташат. Дүйнө жүзүндө болсо 1 жашында уже баланын там даже жарым жашында мындай 6 ай болгондо билип калышат кээ бир белгилерин, потому что окумуштуулар алар мындай адистер күчтүү, алар сразу билишет, анан кийин уже ушул белгилер менен иштеп башташат. Анан кийин вакцинация болгондо алар дагы вакцинацияны алышат, бирок башкача бир облегченный вакцинаны алышат да. Мисалы Данакер болсо баардык вакциналарды алган, бирок биз 2 жашында ковид болуп калганда албай калганбыз. Анан кийин 2,5 жашта алайын десек, ошол аутизм дегенде бизде метатвод болгон да. Бул болсо не потому что типа аутизм пайда болот деп, а потому что анын кээ бир мындай может быть признактары күчөп кетет деп ошон үчүн бизде пока кылышпайт да. Биз бирок кааласак, биз болсо азыр мисалы тилек каршы ошондой мифтин натыйжасыз болсо бизде азыр болсо эпидемия көрө болуп атат да. Хотя көрдө болсо 90-жылдары уже жеңип кетишкен да. Ал вообще балдар оорубаш керек. Бирок бизде көп отказник болгондоктон азыр бизде эпидемия көрө болуп атат. Анан кийин бизде болсо мен болсо баламы менин оюмча вакцина өтө керектүү. Биз баланы мындай коргой алабыз, башка мындай жаман оорулардан дагы мындай сактай алабыз. Ошон үчүн мен Данакерге да вакцинация кыла алам. Бирок мен башка бир вакцина издейм, там частный клиникадан болобу, там обольщенный вакцина алсам болот да, чтобы там анын бир мындай белгилерин күчөтпөгөн үчүн. Бирок вакцинациядан аутизм вакцинациядан пайда болбойт. Аутизм менен бала төрөлөт. Ошо. Сиз вакциналарын алып бүткөндөн кийин билип атасыз туурабы? Сиз бул жөнүндө билгениңиз менен башка ата-энелер ошол вакцинадан кийин белгилерин билген ата-эненин акыбалын салыштыруу негизи эле болбойт да. Мындайча айтканда, ошол көп ата-энелерди эле мындай түшүнсөк болот да. Анан ошол вакцинадан кийин сиз мисалы күчөп кетпеш үчүн сиз метатвод алыптырсыз Данакерге. Аны коргош үчүн жанакындай очищенный более эмелерди алыптырсыз, билбей эле барып анан баласын вакцина эмдөө алып алгандан кийин күчөп кетип атпайбы? Ошол ата-эне алдын алыш үчүн анда кантип билсе болот алар? Мисалы өзүнчө бир протокол бар да, мисалы эмдөөнүн астында невропатологко көрсөтөт, бирок невропатолог деле ошол аутизм белгилерин көрө албайт экен да. Бизде же адистер мындай күчтүү адистер азыракпы? Анан ошол вакцинадан кийин алгандан кийин анан баласын жана сиз айткандай ичиндеги бар аутизмди ойготуп күчөткөндөн кийин анан ата-энелерде ошондой ой жаралып атат да. Ошол эгер ошондой белгилер бар болуп аны ойготпош үчүн ата-энелер анда кандай чара көрүш керек? Тилек каршы бизде бул жерде ата-энелер эч нерсе кыла албайт да, менин оюмчачы. Алар өздөрү караш керек, өздөрү мындай баланы байкап туруш керек, өздөрү адистерге кайрылыш керек. Анан кийин маалыматтарды окуп туруш керек. Сөзсүз түрдө болсо баланы там педиатрга алып барыш керек. Учет турганда ар бир ай там баланы алып барат, көрсөтөт, там жылында бир жолу, там же жарым жылда бир жолу там чекап өткөзүш керек, ушуну көрсөтүп туруш керек. Бул болсо тилек каршы бизде Кыргызстанда андай условия жок. Анан кийин андай адистер жок, сиз айтып кеткениңиздейчи. Бизде тилек каршы ушундай күчтүү адистер болсо, ушундай сразу көрүп, балаңызды көрсөтүп көрсөңүздөр депчи, мындайга байкап көрүңүздөр, невропатологко барыңыздар деп ушундай адистер көбүрөөк болсо жакшы болот эле да. Анда ата-энелерге, көп ата-энелерге балким жардам берет элек. Бирок азыр болсо мен билем, Кыргызстанда азыр система раннего развития деген, раннее вмешательство деген киргизишип атат. Бул болсо ал жерде болсо бул программада бул мамлекет тарапынан азыр жасалат. Ал жерде болсо педиатрларды, анан кийин невропатолог, анан кийин мугалимдерди, садиктеги мугалимдерди, ошондой адистерди үйрөтүп атат.
сиздер ошол система раннего вмешательства болгондо алар баардык баланы байкап туруш керек да, анын белгилерин билип направление кылыш керек, адистерге направление кылыш керек да, мындай жибериш керек. Атене сиздин балаңыз мындай экен, бул адиске барыңыз, же бул адиске кайрылыңыз депчи. Ошондой азыр бизде билбейм, азыр жакшы иштеп келсе жакшы болот эле, бирок азыр эле башталды. Былтыр уккам ушундай программа болуп атат. Ошол региондорго барып, ал жердеги педиатрлар менен иштеп, ал жердеги врачтар менен иштеп, аларга түшүндүрүп, мындай өзгөчө балдар менен кантип иштеш керек, өзгөчө балдарды, мисалы алар келгенде кантип баларга тейлөө көрсөтүш керек, ошону үйрөтүшөт да. Балким ошол программа жардам берет. Анан келечекте адистер уже түшүнүп калышат. Аутизм белгилери мындай го деп, анан кийин сиздер невропатологко кайрылып көрүңүз деп, анан кийин ошондон кийин заключение болгондон кийин анан кийин уже эмдөө жасайт да. Азыр болсо андай жок. Бул болсо только биздин ата-энелерибиздин колубузда. Өзүбүз карап, өзүбүз ал менен иштешибиз керек. Анан сиздер деле мындай күчүп кетет дегенде эле бул трагедия эмес, бул мындай нерешаемый бир маселе эмес да, чечилмес, бул чечилет. Бул мисалы баланын бир белгиси күчөп кетсе, ал бала менен просто иштеш керек. Ал бала менен мындай ага мындай подход табып, ал менен иштешкенде ошону дагы минимизация кылса болот да. Мындай проблемный поведение деген бар аутизмдечи, мисалы данакерде кулагын жабат, же бир нерсе болгондо өзүн уруп баштайт да, мисалычы мындай ал мисалы конфетти жейм десе, жок конфет болбойт десе, өзүн уруп баштайт да. Это называется самоагрессия деген. Кээ бир аутизм бар балдарда ошондой болот. Аны болсо кантип чечсе болот? Это проблема поведения. Аны ошол адистер менен кеңешип, алар ошону чечкенге жардам беришет да. Мындай кылыш керек, мындай реакция кылыш керек, бала мындай болгондо мындай кылыш керек деп ошону үйрөтөт да. Ошол ата-энелер мындай вакцинация эмдөөдөн кийин күчөп кетсе, адистерге кайрылып, аны проблемный поведениени да минимизация кылса болот. Аутизм түйлүк кезинде билсе болобу деп ушундай да суроо келиптир. Түйлүк кезинде, боюнда бар кезинде аутизм белгилери бар экен. Жок болбойт. Бир гана ушинтип эле ата-эне байкап эле анан билип коет экен, Бирок мен эсимде бар, мен боюмда болгондо бир жолу врачка барганда, УЗИге барганда айтканда, сиздин балаңызда синдром Дауна жок экен депчи. Анан мен ошондо мен таң калгам да. Мен аны врачка сурай бергем. Сиз эмне үчүн мага ушул маалыматты айтып атасыз? Анан айтты, жок, бизде ошондой протоколдо бар. УЗИден ошол боюнда болгондо уже билсе болот, баланын синдром Дауна болобу же болбойбу депчи. Мен таң калдым, себеби мен айттым, даже сиз азыр мага сиздин балаңызда синдром Дауна бар болсо десеңиз, бул эч нерсе мага өзгөртпөйт эле да. Мен ошондой эле баламды күтүп, ошондой баламды төрөп, ал менин балам да, аны мен ошондой кабыл алат элем да. Анан кийин мен даже ойлойм, мага мисалы боюмда болсо бирөө там УЗИде сиздин балаңызда аутизм болот деп айтса, мага эч нерсе өзгөрбөйт эле. Себеби бул менин балам да. Аны мен төрөп, аны ошондой эле сүйүп, менин сүйүүм андан мындай как это сказать? Өзгөрбөйт да, эч нерсе. Менин мамилем балама болгон мамилем өзгөрбөйт. Өзгөчө болсо, өзгөчөлүгү бар болсо, жок болсо, бул айырмасы жок да. Чизгилердин астында ата-энелерге суроо менен кайрылганбыз. Бул Инстаграмда Алды баракчасында берилген. Ата-энелердин суроолору окуурдан мурда дагы бир суроо пайда болуп кетти. Аутизмге калган балдардын арасында уул балдар, эркек балдар көбүрөөк кыздарга караганда деген ошол канчалык чындык бар? Анан негизи эле сиз айтып атасыз, мамлекет тараптан көп көңүл бурулбай атат, мындай көбөйүп баратат депчи. Сиз айткандай эле жанакындай күйөөлөрү таштап кетип, жалгыз бою энелерге эле мындай күч болуп жатат да бул нерсе. Статистика боюнча канча биздин азыр төрөлгөн балдардын канчадан бири аутизмге калып жатат? Ушул жөнүндө айтып кетсеңиз. Дүйнөлүк статистика боюнча ошол былтыр ошол изилдөө чыккан, ар бир 36 баланын бири аутизм менен бала да, аутизм бар бала. Кыргызстанда болсо бизде статистика өтө аз көрсөтүлгөн. Бизде болсо 21-жылы ошондой чыгарыптыр статистика боюнча. Анан кийин бизде 630 бала аутизм бар бала деп чыгарышыптыр да. Бирок бул өтө аз көрсөтүшкөн. Эмне үчүн Кыргызстанда аутизми бар балдар, статистика боюнча аутизм бар балдар өтө аз.
бирок мындай реально карап көрсөк картина башкача да. Себеби бизде официалдуу аутизми бар бала деп 5 жашында диагноз беришет. Ал үчүн сиздер болсо, ата-эне болсо, бала менен обследование комиссиядан өтүш керек. Болбосо 1 эмес, 1-2 ай болот да. Документтерди чогултуп, психиатрга барып, атайын комиссияга барып, ошондой анан кийин статус аутизм деп алышат балага. Ошол статус алганда аутизм деп справка берилгенде, аутизм деп жазылса, анда автоматтык түрүндө ата-эне болсо баласына инвалидность оформлять этсе, ал ошол пособие ала алат да. Мисалы, бизде Кыргызстанда азыр 8.000 беришеби ошондой, анан налог менен 7.000 чыгат экен да. Анан кийин ошондой инвалидность болгондо ошол аутизмге ошондой пособие берет, где-то 7.000 сом. Анан кийин болсо, ата-эне болсо, мен ошол баламны карап үйдө отурам, иште албайм десе, анда ага дагы кошуп беришет да. Там как бар го ассистент деген ошондой бар да. Ошондой кошуп бергенде дагы где-то 10.000дей кошуп берет да. Анан кийин ошол ата-энеге жардам берген мындай сумма чыгат. Бизде болсо Кыргызстанда мамлекет ал акчаны бергиси келбейт. Ал пособияны бергиси келбейт да. Ошон үчүн көп балдар менен барганда көбү адистер дагы ошол аутизм деген статусту бербейт да. Бизде болсо ЗПРР деп коюшат, задержка психоречевого развития, ЗРР деп, задержка речевого развития деп ошондой кылып коюшат. Аутизм деп статусту беришпейт. Себеби аларга мындай мамлекет аларга мындай беришкенде, силер көп балдарга берсеңер, биз көп пособие берип калабыз депчи. Ошон үчүн мындай аз балага бериш керек деп. Ошол критичный моментке ошондой же аутизмдай бир аутизм ар кандай түрү болот да. Анан кийин мындай бир уже мындай прям көрүнүп турган болгондо ошондо гана беришет да. Мисалы мен билем, мен азыр данакер менен барсак, ой, бала нормалдуу эле койт, эмне эле жакшынакы эле жүрөт го. Ой, о жоктун сиздерде андай жок деп бизди жиберип коюшат. Бизге андай статус беришпейт да. Бизде ошондой. Ошон үчүн бизде статистикага караганда всего лишь ошол эле 630 киши да. Бирок бул өтө аз. Бул чынында андан 2-3 эсе, 4 эсе көбүрөөк да бизде балдар ошондой. Аутизм бар балдар өтө көп азыр. Бирок бизге андай адистер да жок. Анан кийин ошол атайын пособие бербеш үчүн ошондой статус бербейт атат. Ошондой Кыргызстанда. Ушундай сиздин өзгөчө Кыргызстан долбоорунун негизинде WhatsApp группаңыз бар экен, каякта канча деген ата-энелер бар. Ошондой статус бербей аткандар мүмкүн саламаттык сактоо министрлигине кайрылып, арызданып көргөн учурлар болду беле? Ооба. Арызданып жыйынтык жокпу, эч кандай? Жок, жыйынтык жок. Бизде ошондой, мисалы, күзүндө дагы сентябрда ошондой болгон, там кол топтошуп ата-энелер ошондой, себеби алар болсо бизде жалгыз апалар көп, анан кийин акчасы жок. Там курска алып барганга акча жок. Анан кийин ошол хотя бы пособие берсек, ошондой биз балдарыбызга бир центрга алып бара алат эле деп ошентип, анан кийин алар колдоо издеш үчүн, анан табыш үчүн мындай ата-энелерди чогултуп, ушундай бир документтерди чогултуп аткан, бирок натыйжасы жок, тилекке каршы. Аябай өкүнүчтүү экен. Жанакы суроо боюнчачы, уул балдар көбүрөөк кыздарга караганда деген боюнча эмне деп жатабыз? Ооба, эмнегедир анда эле окумуштуулар мындай таба элек, эмне үчүн, бирок балдар көбүрөөк. Балдар 3 эсе, аутизм бар балдар 3 эсе көп да кыздарды караганда. То что кыздарда мындай легкой форме болот экен да аутизм, анан алар тезирээк үйрөнүп, тезирээк мындай аралашып кетишет экен комго. Кыздар өзүнө чыйнап келет. Балдар болсо мындай алар кичине башкача болушат, алар өзүнүн дүйнөсүндө жашашат, алар эч кимди карашпайт, өзү менен өзү болуп эле. Ошон үчүн мисалы кичинекей балдар, мисалы сиздин деле балдарыңызда бар го, анан кийин сиздерди турап калышат го, бир нерсе сиз кийген кийимди кийип, косметиканы алып, там ошондой сиздерди тураган балдар бул тез үйрөнүп кетет да. Алар өзү менен өзү эле үйрөнөт, сизди карап эле ушундай турбайбы деп түшүнүп үйрөнүп кетишет. Аутизм бар балдар болсо эч кимди карабайт да, өз дүйнөсүндө жашайт. Алар өзүнүн комфортно болсо, мындай жанында жакшы көргөн тамагы болсо, оюнчугу болсо
болду жакшынакай эле болуп жүрө беришет, эч кимди карабайт. Анан кийин ошон үчүн алар үйрөткөнгө мындай кыйыныраак болот да, татаалыраак болот. Бирок аларды үйрөтсө болот. Эми ата энелер берген суроолорго кайрыла кетсек, бул жерде көп эле суроолорго сиз уже жооп берген экенсиз. Бул жерде азыр бир жыйынтыктаачу 5 суроону жазган экен. 5 суроонун көбүнө сиз да жооп берген экенсиз. Азыркы убакта аутизмдин канча спектри таандуу дейт? Мындай как это прям бул спектр дегенде, это же не так, что прям четкие какие-то разграничения, а бул спектр дегенде вот көп ячейкаларды вот мындай элестеткөнсүздөр да. Анан кийин и бала ошол жерден может мындай кошулуп калат, мындай кошулуп калат, 3-4 спектр кошулуп калат, же 5 спектр кошулат, же бир эле спектр болот. То есть ал ар кандай болот. Анан аны мындай прям санап көргөнгө мындай мүмкүнчүлүк да жок да. Албетте окумуштар карайт, мындай аларды мындай там изилдейт, бирок мындай прям просто вот алар болсо мындай коммуникативный навыки, там академические навыки деп ушинтип бөлүнөт да, там навыки самообслуживания деп. Анан ошолорго мындай мисалы тесттер, атайын тесттер бар. Анан кийин ата энелер жооп берет, мындай балаң кантип сүйлөйт, кантип кайрылат, там канча сөз бар, там да, мындай лексикондо, же кантип өзүнүн сезимдерин көрсөтөт, кандай кылат, мындай кандай реакция берет деп ошондой суроолорго жооп бергенде ошондой балдарды чыгарат. Анан кийин ошондо көрсө болот да, мисалы коммуникативдик навыктар мисалы мындай азыраак экен, ал менен иштеш керек экен, же академический навыктар азыраак экен, ошол менен иштеш керек экен. Ошондой мындай бир рангтар бар да. Бизде мисалы ушул центрге барганда ошондой тесттер, атайын тесттер бар. Аны өтсө болот да. Ар бир ата эне суроолорго жооп берип, же интернеттен таап эле аларга жооп берип карап көрсө болот да. Кайсы жерге көңүл буруш керек, бала менен кайсы жерине иштеш керек деп көбүрөөк. Ошону мындай постоянно мындай мониторингдеп туруш керек. Бирок прям канча спектр бар деп антип жооп бере албайм да. Кыргызстанда кайсыл жерде так диагноз коюшат жана коррекция кылышат? Сиз айтып атасыз, жана рука в руке деген борборго барганда так диагноз койду. Ошондой борборлордон бизде Бишкекте канча борбор бар деги эле биринчи жолу жаңыдан билген ата энелерге сиздин ушу адрестерди тактап айтып кетсеңиздер, биз дагы мындай өзүнчө жазып коебуз. Жолду эми билгендерге дагы мындай жол көрсөткүч кылыш үчүнчү. Бизде мен ишенген борбор бул рука в руке. Эмне үчүн? Себеби алар эң биринчи болгон Кыргызстанда. Алар болсо 11 жыл мурун ачылып, ошондой эле бизде эле ата энелер ошол ачышкан ошол борборду. Аутизм бар балдардын ата энелери ачышкан. Алар өздөрү үйрөнүшүп, алар эмне үчүн аларга ишенем? Себеби алар дайыма үйрөнүп турушат, дайыма квалификация повышение кылып турушат, дайыма өз адистерин дагы окууга жөнөтүп турушат. Анан кийин башка өлкөлөрдөн адистерди бул жакка чакырып алып келишет да. Там Великобританиядан, Япониядан, АКШдан алар келип ошол центрде мындай тренинг өткөзүп беришет. Не только ошол центрдеги адистерге, а башка адистерди да чакырып аларда катышса болот да. Ошон үчүн мен рука в рукеге мындай ишенип, толук ишенип, анан баламды да ошол жакка алып барам да. Ошол жерден бизге подтверждение кылышкан, ооба сиздин балаңыздын аутизм белгилери бар экен депчи. Анан кийин ал жерге биз ошол жакка алып барабыз, балабызды ошол жерге курска барат. Бирок биз анан кийин ошол рука в руке ачылгандан кийин ошол жерде адистер иштеген, окуган адистер алар анан тарап кетишкен. Анын өздөрү жеке ошо борборлорду ачышкан да. Бизде аутизм менен иштеген борборлор өтө көп. Да, Бишкекте өтө көп. Даже биз издегенде, биз биринчи издегенде көп тауып калмаса, EB, ABC деген ушундай көп. Анан кийин ошолор Инстаграмга кирип, аутизм там мусун киргизсеңиз, көп ошол чыгат. Борборлор там тизмеси прям чыгат да, прям баракчаларына кирип карап көрсөңүздөр болот. Борборлор өтө көп. Бирок мен сиздерге как это бизде ошол интернетте азыр популярдуу болгон Red Flag деген бар го, красный флаги. Сиздер ошол борборго барганда мындай байкап көрүшүңүз керек. Анан тандаганда мындай кайсы учурларда бул борборго кайрылбаш керек. Биринчи, сиздерге алар болсо мындай
обещание берсечи, мындай надежда берип, мындай ишеним берип, сиздин бизге алып келсеңиздер, сиздин балаңыз 1 жылда сүйлөп кетет же жарым жылда сүйлөп анан нормага кирип кетет деп ошондой обещание силерге берсе, прям гарантия берсе, сразу ал жактан кетиңиз. Бул жөн эле маркетинг, жөн эле ал өз мындай силерге өз курстарын сата алат. Кызматын сатыш үчүн. Ооба, кызматын сатыш үчүн жөн эле силерге мындай сатканны ал эч ким гарантия бере албайт. Дагы мындай прям кыйын адистер даже гарантия бере албайт. А бизде болсо ошо кээ бир борборлор ата энелерге ишеним берип, калп эле ишеним берип, анан ал берет деп ата эне келет, аларга акча төлөйт деп, ошон үчүн эле биздер гарантия беребиз. 1 жылда нормага чыгып кетет. Бизде эле ошондой болгонбуз. Бир борборго барганда биз болсо сразу кантип эле алар гарантия берет. Эч ким ана гарантия бере албаса, алар мындай прям өзүнчө эле бере деп кетип калганбыз да. Потому что бул туура, алар жөн эле акча кылыш керек. Анан кийин дагы бир белгиси болсо, дагы бир белги, алар башка өзүнүн конкуренттерин жамандаса. Бул дагы жаман белги. Мисалы, биз бир борборго барганбыз, алар болсо башка метод менен иштешет экен да, AAB терапия менен башка. Анан AAB терапия вообще андай болбойт, ал жака барбагыла, бул жаман, мындай эле бизге эле келгиле, дегенде биз всё кеттик деп ошентип чечкенбиз да. Себеби бул башка конкуренттерди жамандаса, алардын өзүнүн мындай жаман адис болгонун көрсөтөт. Себеби аутизм бар балдар ар кандай болот. Анан ар бир балага башка бир метод жардам берет да. Мисалы, мен балама AAB терапия жардам берсе, балким бир балага ал жардам бербейт. Ал балага болсо спорт жардам берет. А бир балага болсо дефектолог жардам берет. Бир балага болсо просто логопед менен иштеш керек, ошол жардам берет да. То есть ыкмалар көп. Анан кийин ошол башка борборлорду жамандап, конкуренттерди жамандап, бул ыкма мындай, бул ыкма жаман деп айтса, уже это red flag, ал жактан кетиңиз. Ошол дагы. Анан кийин да кайсы белги бар. Анан, конечно, мындай силер изилдеп, отзывдарды окуп көрүңүздөр. Баракчага кирип, мисалы, борборду тандадыңызбы? Instagram баракчасына кирип, карап көрүңүздөр, кандай отзыв бар. Google'га кирип, ал борбордун атын жазып, отзывдарды издеп көрүңүздөр. Кээ бир мисалы, былтыр да ошондой бир учур болгон, бир центр, ошол аутизми бар балдар менен иштеген центрде бир чоң скандал болгон, ал жаңылыктарга чыккан. Мугалим болсо баланы ошол окуу учурунда урган да, палка менен алып уруп, ошол видео чыгып кеткен да, чыгып тарап кеткен. Ошол центр мисалды, ошол центр уже белгилүү болду, бирок ата энелер бара берет, алып бара берет да. Баласынча. Анан жарым жылдан кийин дагы ошол эле центрде дагы бир скандал болгон. Ал жерде болсо бир баланы ошол директор, центрдин директору бир баланы уруп мунтуптур да. То есть сиздер изилдеп, отзывдарды карап көрүңүздөр. Бир скандал болгонбу, ошол адистин атын жаттап калып, ошол адиске барбай, ошол центрге барбай, ошону караш керек да. Албетте силер бир центрди, балаңызга курстарды тандаганда баардыгын изилдеп, карап чыгышыңыздар керек. Бирок бизде Бишкекте көп, Ошто 2-3 бар. Анан кийин бизде Теле-Кашта региондордо жок да, аз да. Бул учурда сиз айтып атпайсызбы, ошондой ызычуу болсо деле дагы аяктап дагы эле барып атат. Бул учурда жанагындай черный пиар, дагы пиар деген ыкма иштеп кеткен окшойт да. Мүмкүн ошондой нерсени билген ата энелерге маалымат аз болуп атса керек, эгер ошондой жактарга барып атса. Балким ошол ата энелер просто жаңылыкты окуган эмес, маалыматты окуган эмес, изилдеген эмес, ушинтип алып барып коюшкан да. Сиздин ошол өзгөчө Кыргызстан долбоорунун Instagram баракчасында кандай борборлор бар экенин, кандайлар сунуштай аласыз деген тизме барбы? Бизде азыр пока андай жок. Ошол биз ошол менен иштеп атабыз азыр. Ошол биз болсо ошол өзгөчө Кыргызстан, биз мындай өз күчүбүз менен, акчабыз жок эле ушинтип иштейбиз да. Бизде ошо ыктыярчыларыбыз бар. Бизде азыр командада где-то 6-7 кишидей бар. Ошол биз өзүбүз иштеп, өзүбүз маалыматты орус тилинен, англис тилинен, кыргыз тилинен которуп, постторду чыгарабыз. Анан кийин ошол борборлор жөнүндө дагы чыгарабыз буюрса. Бирок биз мындай реклама катары эмес, жөн эле алар жөнүндө маалымат беребиз. Албетте биз текшеребиз, бул борбор кандай, жакшыбы, отзывдар жакшы, ошол борборлорду чыгарабыз да.
Азиза, сізге чоң ыраазычылык билдиребиз. Ушул программабыздын соңунда сиз жана башынан айтып кетпедиңизби? Эгер балаң сакайып кетсин десе, бизге ата эне аябай катуу тиет. Бул оору эмес, бул өзгөчөлүк депчи. Ушундай сымал сөздөрдү укпаш үчүн аутизмге кезикпеген, башка мындай аутизм жөнүндө түшүнүгү жок ата энелерге дагы бир кеңешиңиз болсо, экранга карап айтып берип коесузбу? Мисалы, бул теманы деле азыр сиз менен маек куруш үчүн мындай сиз айткандай оор эмес экенин мен бүгүн билдим да, мындайча айткандачы. Анан билбеген, бизге окшоп, мага окшоп билбегендер да көп. Анан сиздей ата энелерди мынтип тарынтып албаш үчүн дагы билбегендер билип алсын. Чындап эле кандай мындай бир жалпысына бир өзүңүздүн айта турган сөзүңүз, мындай эркин микрофон. Биринчиден эч качан мындай суроолорду бербеңиздер. Мындай жөн эле анан кийин мындай суралбаган кеңеш бербеңиздер да. Сиздер өзүңүздөр адис болбогондуктан анан кийин бир жерден угуппу же мындай так билбей андай кеңеш бербеңиздер. Себеби аутизм бар балдардын ата энелери өзү баардыгын жакшы өздөрү билишет, өздөрү изилдешет. Анан кийин мындай силер дары ичип атасыңарбы же балаңар менен көп сүйлөшпөйсүңөрбү же мультик көрсөтпөй ал менен мындай ойнобойсуңарбы деп антип айтпаңыздар. Себеби албетте ар бир ата эне өзүнүн күчү болгондо өзү мындай аракеттенет, баласына мындай көңүл бурганга аракеттенет. Анан кийин сиздер андай суроолорду берип мындай жүрөктү оорутпаңыздар да. Анан биз ошол эле өзгөчө Кыргызстанда ушундай чоң биз пост чыгарганбыз. Ошол аутизм бар балдардын ата энесине эмнени айтса болбойт деп ошондой постторду окуп көрсөңүздөр болот. Анан андай макалалар деле көп. Бирок эң мындай эмнени айткым келет, сиздер боорукер болуңуздар, түшүнүктүү болуңуздар. Анан кийин башка ата энени, башка баланы түшүнгөнгө аракет кылыңыздар. Сразу вывод кылбаңыздар. Анан кийин көп ошол аутизми бар балдардын ата энеси аларга мындай колдоо эле керек. Аларга колдоо көрсөтүп, жардам бергиңиз келсе, анда жөн эле сураңыз. Сага кантип жардам бере алам, кантип колдоо көрсөтө алам? Кааласаң, мисалы, сен бир тууганыңызда ошондой бала бар болсо, айтып көрүңүздөр. Кел, мен сенин балаң менен 1 саат, 2 саат отуруп берейин. Сен барып өзүң жумуштарыңды кылып ал деп. Ошол деле чоң жардам, ошол деле чоң колдоо. Ошон үчүн боорукер болуңуздар. Аутизм жөнүндө так маалыматты, текшерилген маалыматты окуңуздар. Ошондой текшерилген маалыматты таратыңыздар, жибериңиздер бириңиздерге. Анан эмне деп айткым келет? Аутизм бул оору эмес. Аутизм бул өзгөчөлүк. Бул баланын дүйнөнү кабыл алуу өзгөчөлүгү, башка адамдар менен болгон коммуникация өзгөчөлүгү, анан кийин бир ошол жашоодо болгон бир нерселерге реакция бергенин өзгөчөлүгү да. Анан кийин бул балдарга жөн эле өзгөчө мындай подход керек. Анан кийин аларды түшүнүш керек. Аларга өзгөчө мындай подход кылыш керек. Анан аларга мындай бир подход тапсаңыздар, анда баардыгы жакшы болот. Анан алар дагы көп нерсени үйрөнө алат. Анан менин оюмча биз деле аутизм бар балдардан көп нерсени үйрөнсөк болот. Мисалы, аутизми бар адамдар эч качан калп айта албайт. Алар болсо калпты да түшүнүшпөйт, анан калп эле тамашаны түшүнбөйт. Өздөрү дагы эч качан калп айта албайт, алар чынчыл болушат. Биз ошону үйрөнсөк болот. Анан кийин өзгөчө балдар өз дүйнөсүндө жашашат. Анан эл эмне дейт, эл кандай карайт, аларга эч качан мындай, аларга баары бир да. Биз деле ошону үйрөнсөк болот. Эл эмне дейтти унутуп, эл эмне дейт дегенди кабыл албай, мындай көңүл бурбай, өзүңүздүн жашооңуз менен жашап, каалагандай болуп, каалагандай кийинип, каалагандай жүрүп, ошону менин оюмча биз аутизм бар балдардан үйрөнсөк болот.